20-кылымдын эң каргашалуу мезгили болуп, адамзат тарыхында калган сталиндик репрессиянын курмандыктарынын саны Кыргызстанда 40 миңге жетет. Жалаңгана улуттун сыймыгына айланган көк жалдардын сөгү 53 жылдан кийин Атабейит мемориалдык комплексине коюлган. Чоң Таш айдындагы улут каймактары көмүлгөн жер 1991-жылы Бишкектин карапайым тургуну Бүбүрак Кыдыралиева аркылуу табылган эле. Учурда Бүбүрак Кыдыралиеванын жашы 90го чамалап калса дагы, ал күндөрдү көз жаш алып эскерет. Жашырган коркунучтуу жерде өлөрүндө мага айтып, кагылайын кызым, сенден бөлөк ишенер кишим жок. Көзүм жумулган турат. Мүмкүнчүлүк болсо, заман жакшы келсе, айткын, убада бер деп, мына атамдын аманатын аткарып алдыңарда турам, кагылайындар. Кыргызстанда 1920-1953 жылдарда саясий куугунтукка учураган 20 миң жарандын тизмесин камтыган 10 томдук китеп чыкты. Жыйнактын бет ачары Бишкекте өтүп, ага белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, репрессия курмандыктарынын жакындары, студенттер катышты. Китепте Атабейиттин сырын ачкан. Ошол убакта КГБда иштеген полковник Болот Абдрахманов баш болгон топ түзүп чыккан. Анын айтымында, кийинки изилдөөлөрдүн жыйынтыктарына ылайык, Кыргызстандын аймагында 20 миңден ашуун адам 1930-жылдардагы репрессиянын курмандыгы болгон. Атабейитте 137 кишинин наамы ошол жерде ташка чегилип турат. Башка репрессиялар болгон адамдардын кайда жатканын билбейбиз, кайда атылганын билбейбиз. Ошол үчүн ушул 10 томдук китеп ошол репрессиялардын душар болгон адамдарга биздин эстелигибиз деп ойлойм. Маалыматка караганда, ошол жылдары репрессияга учурагандардын арасында 50ге жакын ар кайсы улуттардын өкүлдөрү, жүздөгөн жумушчулар, дыйкандар, чыгармачыл, педагогикалык, техникалык интеллигенция өкүлдөрү, эл чарбасынын адистери, партиялык, комсомолдук кызматкерлер, ошондой эле репрессияга кабылгандардын катарында өлкөнүн жогорку сот органында түрдүү мезгилдерде жетекчилик кылышкан адамдар да болушкан. Мен эл душманы эмесмин. Нак эл душманы. Мына сүйетсиңер. Мен айтпайм, Авербург деген кетти, аман эсен кетти. Ал ошол борбордук Азиянын эмесине кызмат кылып кетти. Текейби репрессияланган. Бул киши согушка катышкан деген эмелер бар, маалыматтар бар. Андан кийин Сибирге барып өлгөн. Айдарбеков да атылган, Абдраимов атылган, Фахриддиновдун тагдыры жок, жанагындай 6 ай иштеп туруп эле. Уразбакиев атылган, Чинден атылган эмес, Кулагиндин дайыны жок, Сегизбаев 10 ай жатып чыгып кеткен экен, андан жок. Дүйшеналиев Садыкас деген атылып кеткен. Репрессия курмандыктары тууралуу 1996-1997 жылдары гана атайын жыйнактар чыгып, биринчи жолу акталган 8 миңден ашык адамдын тизмеси жарыяланган. 10 томдук 20 миң тизмени тактаган экинчи китеп. Авторлор кийинки этапта ал тизмелер боюнча иликтөө жүргүзүлгөн дагы 3 томдук даярдалып жаткандыгын билдиришти. Тарыхчылар ошол жылдары 40 миңге жакын кыргызстандык жарандар куугунтук курмандыгы болгондугун айтып жүрүшөт.